بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى қадамыңыздарға есепсіз сауаптар жазған болсын, шындай күндүн суығына қарабай сауап алам деп келгеніңіздерге иншалла Аллах Таалам бейіштерді аранжаңыздар көтерген болсын. Өткенгі сабағымызда 16-ші мадданы оқып барып, кейбір жерін оқып жетішпей қалғанбыз. Ошоны bir шер оқып қойып, кейінгі 17-ші маддаға өтөбүз. Анда сабағымыз баштасақ, Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال لا يثبت في النكاح خيار رؤيا وخيار شرط وخيار العيب سواء جعل الخيار لزوجة أو لزوجته. Өткөн сабагыбызда айтканбыз, соодадагыдай болуп, үйлөнүп аткан мезгилде жанагындай шарттар болбойт. Шарт koyu men хыяру я биринчиси мен көрүп нике кыйылгандан кийин кайра көрүп айнып кетүүгө укугу жок дедик. Хыяру шарт 3 күнгө чейин иштетип берем, анан кийин болбосо айнайм деп соодада айткандагыдай бул никеде мындай нерсе жок. Вала хыяр айып жана алган аялдын айыбы чыгып кала турган болсо, аны дагы кайтарып бергенге акысы жок. Бул нике babında şunday soodada mınday emes dedik. Sevaun ju'ilal khiyyaru li zawja ve li zawja. Uşul ihtiyar ayal taraftan bolsun, erkek taraftan bolsun. Janağı ayıptar çıkıp kaldı. Ayal taraftan ayıp çıkıp kalsa dile, erkekin kaytkan akısı yok. Erkek taraftan ayıp çıkıp kalsa dile, ayaldın kaytkan akısı yok. Fa iza shturita zawju fil aqdi shifahan aw bil kitabati bihi جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب. Эгерде эркек бир аз акылдуураак экен дагы шарт коюп баштаптыр, үйлөнүп атканда мен аялым мындай болсун деп. Ал шартта ошол шарт оозеки болгон болсун, же болбосо жазуу түрүндө болсун, барып нотариустан өткөрүп койгон болсо деле, ал шарттарга этибар алынбайт экен. Эмнени шарт кылган болсо? Жамал мар'a. Men ayalım sulu olsun dep şart koygan eкен валийге. Şart koygondan burada sen barıp gör, kara, jaksa al, jakpasa kayra kaytaranга akın бар. Jamal mar'аны ayaldın sululuğu şartlı büyüde oturbastan sen bar dagı gör. Emi nike kıyılıp bütköndөн keyin karasan sağa biraz jakpay kalgan bolsa, bu senin көйгөйүң. Emi kayra kaytkanga akın jok, belki kaytsan talak menen gana kaytalasın, kazı senin nikengdi jokko çıkara albaydı. Emi cemal ayaldın sululuğu degen meseleye gelgende öz Allah Tabaraka ve Taala ayaldı sulu kılıp jaratkan. Bolboso erkek uşunday adam, uşunday zat al mындай аны көндүрүш кыйын. Ошон үчүн аялдардын дээрлик көпчүлүгү сулуу болуп жаралат. Ошон үчүн аялдын бүтүндөй денеси аврат дегендин максаты да ошол нерсе. Эгерде аялды кейбирин сулуу, кейбирин суруу эмес кылып кое турган болсо, анда сулуулар гана хижап кийип, сулуу эместер жөнүнө жүрө берсин деген маселе чыгышы мүмкүн да, бирок андай эмес. Аялдын баары сулуу. Мунун көзүнө бул сулуу көрүнүшү мүмкүн, мунун көзүнө бул сулуу. Сага жакпаган нерсе башка бирөөгө жагат. Ошо менен эле аялдардын өзүнүн норду бар, эркектердин да өзү. Бул аялга бул эркек жакпашы мүмкүн, бирок башка эркек жагат. Ошондой эле аялдын сулуулугу бул ошон себептен шариятыбыз аялдын бүтүн денесин аврат кылгандыгынын белгиси ошондо. Себеби аялдын Аллах Таала табияттан сулуураак кылып жараткан, болбосо эркектин табияты оңойчулук менен кайтпайт экен. Анан дагы мисалы үчүн аял киши сиздин көз карашыңызда анча жагымсыз боло турган болсо, башканын көз карашында ал сулуу болушу мүмкүн. Ошон үчүн аялдар тийип кетет, бири-бирине турмуш куруп жатат. Өткөнкү сабагыбызда өкен бир айтканбыз, жанагы Leyla кап-каралы кыз болгон экен. Majnun'u жинди кылган.
Анан айткан экен, şu Leyla kança sen şu aşık boldun, andan görü başka kızlar köp ko dese, Leyla'nı menin gözüm menen görsöň anan bilesin degen eкен. Sebebi her kimden özünün tabiatı var. Emi oşo nikede erkek sululuktu, ayaldın sululuğun şart kılgan bolsa, je bolbosa ayal erkek sulu bolsun, krasavчик bolsun dese dagı al şartı жазуу türünde olsun, ozek olsa dagı etibara alınmayt eken. Au bakarataha. Je bolbosa erkek şart koyuptur, kız bolsun al. Kız bolbosa öýlenbeyim. Makul kız dedi da nike kıyılganayın uqsa kız emesken. Kaytalasın mı? Kaytalamazsın. Andan burada suruşturup bardığın taktap bilişin gerekmiş. Koşunlardan sonra, sabak bergen ustazalarından sonra, mektepten sonra yolunu tapsa oladı. Demek şart kılsa dağı nike kıyılgandan keyin kayra kaytuğa anın akısı yok. Au salamataha minel uyub. Anan ayaldı, butu düz bolsun, butu uzun bolsun, anan gözü kör bolbosun dep şartlar koyuptu. Denesinin emne taza jana hiç kanday bir ayığı jok boluşun şart kılsa dağı nike kıyılıp bütüp barıp görse tavılbasa kayta albaydı. Am ne kılış gerek? Nikeden burada görüş gerek degen şeriattın talabını atkarışı gerek. أو اشترط المرأة سلامته من الأمراض والعاهات. Ayal dele şentüyle erkekten talap kılıptır. Al erkek ne olsa gerek? Oğurlardan aman boluşu gerek degen. Vel ahat degen şol jana apat bir oğurlardan anın masilesi kiyinirek gelir. Şunda şart kılsa dele böyle öğrü turgan bolup çıkıp kalsa erkekten kaytkanга akısı yok. Sen anı burada ne kılışın gerek? Taktaşın gerek. فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَشَرْطُ بَاطِلٌ. Şul tüzülüngön çeçim, gelişim tuğra bolat dağı sen koygan şartın bekerge çıkar. Anı nike kıyelekte koyuşun gerek. Nike kıyelekte barıp bardığın çeçip alışın gerek. Nike kıyılgandan keyin barıp aytkanın beker. Hatta iza vecada ahaduhuma sahibahu bi khilaf maştarata. Bu jakta biz aytkan sözübüzdü bu jakta özünün asmынан kelipdir. Jana şart kılgan nersesinin karşısı gelip kalgan bolsa dagı depdir. Faleysa lehul khiyaru fi fasxin nikah. Anda hiç kanday bir akısı jok nikeni jokko çıkarma boldu. Nike kıyılıp kaldı boldu. Bismillah. Ve innema yakunu khiyaru bi şurutihi lil mar'ati iza wajadat zawjaha aninan aw nahvuhu. Bir gana ayaldın bir şartı gana etibar kılınatken agerde şol erkekten bir şart kılgan bolsa janagınday 3 nerseni aytkanbızsa müçösü kesilingen jok, je bolbosa bıçılgan emes, je bolbosa janagı oğru sebebinен jarabagan erkekti şart kılgan bolsa keyin üylөнгөндөн keyin karasa şonday bolup çyksa kazı ekeye bölüp berет dep aytkanbızsa kazı anı nikesini jokko çıkarıp berdi. Şul 3 nersede gana. Başka nerseler etibarga alınmaydı. Bu ötkön sabagыбызdan kalgan bolçu oşonu ne toluktap koyduk emi bugünkü sabagыбызga kerебиz. Bu 17-nji madda mata inaqada an-nikahu sahihan thabatat az-zawjiyyatu ve lazima az-zawja ve-z-zawjata ahkamuhu fi hinil aqdi وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ. Şul jedimlanda şunday şart koydu. Mata inaqadan nikahu sahihan. Kaçan nike tuğra bolup kıyılıngan bolsa. Tuğra bolup kıyılın degen şartları tabılgan, vacipleri tabılgan. Hiç kanday bir şeriatka karşı gelgen bir jollar jok. Barысы tabılıp nike kıyılıngandan keyin. Misalı valinin bar bolusu vacip. Ata-enenin ruhsat berүүsü, eki güvönün bolusu, bul ne şart, eğer güvö bolsa nike jarabayt. Bir erkek je bolsa bir erkek iki ayal bolusu gerek. Anan al güvölördün şartları var, kulağı ukkan boş gerek, söz düşüngön boş gerek, alardın bardığın burada sabaklarımızda aytsa gerek. Oşentip meten aqada nikahu sahihan. Sahih hiç kanday bir problema jok nike kıyılıngan bolsa
Sabatatiz zawjiyya. Emi al nikah kıyılgan erkek menen ayalga anın ayalı güyösü degen hüküm beriledi. Boldu. Kimdin ayalı dese nikah kıyılgandan falançanın ayalı, kimdin güyösü dese falançanın güyösü dep aytkanга толук кандуу укук болот. Wa lazima az-zawja wa az-zawjata. Emi muna uşul nikah kıyılıp şartlar табылып нике туура болгондон кийин эркекке болсун аялга койсун милдеттүү болот ахкамуху эми никенин өкүмдөрү экөөнү милдеттүү болот эми мин хейнил акд ошол келишим болгондон баштап мүмкүн келишим эртерээк болушу мүмкүн дагы анан жашоо кийин башталышы мүмкүн 2 ай мурда нике кыйып коюшу мүмкүн той күздө болот деп туруп жазда нике кыйып коюшу мүмкүн. Ушундай абал болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Ушундай боло турган болсо жазда күздө тойго алып келгенден кийин анан кийин мен өкүмдөрдү аткарам эмес. Жазда нике кыйылгандан баштап өкүмдөр аткарылып баштайт. Ал деген нерсе азыр айтылат. Кандай өкүмдөр экени азыр астында айтылат. Fayajibu alayhi walau lam yadkhul bil mar'a. Ушул жерде айтылат, эгерде аялга кирбесе да, башкача айтканда нике кыйылып болду, экөө эки жакта жашап атса дагы, никенин милдеттүүлүгү жана никедеги талап кылынган шарттардын бардыгын аткаруу милдет болот. Fayajibu alayhi bi mujarradil aqd. Эми келишим түзүлүү менен эркек менен аялга ушундай шарттар милдеттүү болуп атат. Mahru misliha in lam yakun samma laha mahran. Эми ушул жерде дагы бир муаллиф китепти жазган адам ушундай бир маселени айтып кетет. Mahru misl. Ошол махрдын өлчөмүнчө махр берүү милдеттүү болот эгерде махрын мурда айтпаган болсо дейт. Адатта махр айтылмай калып кете берет. Бул махр деген азыркы тил менен айтканда калың. Калың кыздын акысы болот. Кыздын акысы никеде айтылынса дагы болот, никеден мурда айтылынса дагы болот, кийин айтылынса да эмне милдеттүү болот. Эмнени берем деген болсо. Эми нике мезгилинде көбүнчө бизде молдокелер нике кыйып атканда ушу махр маселесин көп айтпай калат. Себеби эмне десе адатта көп айтылмайт экен да. Эми замандын өзгөрүүсү менен эркектердин Аллахым алардан разы болсун жоопкерчилиги азайып баштагандан баштап эми никеде ошону шарт кылыш керек. Кана бисмилла эмне махр бересиз? Мындай махр берем дегенде молдоке өзүнүн журналына жазып коюшу керек. Эртең соттошо турган болсо бизде ушундай бир маселе бар, жанагы көчөдөн эле бирөө келип эле күбө болуп калат, анан көчөдөн эле бир молдо кыйып коет. Жок, шуну кичине расмийлештиришибиз керек. Эртең эгер бул менин аялым эмес деп чыкса, жанагы эки күбөлүк өтө турган болуш керек. Аны таба турган болушубуз керек биз. Болбосо экөөнү нике кыйды молдоке, эки адамды күбө кылды, күбө кылгандан кийин тиги айтты, мен бунун аялы эмесмин деди. Тиги менин аялым молдоке нике кыйган деди, мен аялым эмес деди. Далилиңер гана десе, молдоке талап кылынат. Сен нике кыйган экенсиң, кана күбөлөр дегенчи. Ошону эмне кылыш керек? Кичине бир сабактарда, башка нерселерде милдеттүү кылыш керек. Жана күбөгө өтүп аткандардын паспорттору, башкалары жазылып калганы жакшы болот. Кийин териштиргенге же болбосо бир нерседен баш тартып кетсе далилдей турган. Мына ошол жерде молдоке дагы менен айтып коет, махрды чечишип алдыңар деп, чечишип алдык десе болду. Чечиш элек болсо айтпай кетип калбашы керек. Эртең жигит никеде мага айтпады, болду, мен ишим жок деши мүмкүн. Ошон үчүн аялдын укугу тебеленип калбасы үчүн эмне кылыш керек? Айтылыш керек. Эми могул жерде Мухаммад Кадри Баш айтып атканда, эгерде айтылынбай калса, махр айтылмай калса, кийин махр мисли берет деп гана өтүп кетти. Махрды берсин деп айткан жок да. Себеби булар ошол мезгилде дагы махр никеде же болбосо андан мурда айтылган эмес окшойт да. Эгерде никеде айтылына турган болсо болду, ошо айтылган нерсени бериш милдеттүү болот. Экөөнүн айырмасын бир аз айтып берсем. Махр мисл менен махрдын экөөнүн айырмасы бар. Башкача калың, анан калыңга окшош нерсе. Калың дегенде ошол кыз өзүнүн оозуна
батканчалык эркектен канын сурай алат. Бирок аялдагы мындай кишини акыл эси жайында, коомду билген, шариятты түшүнгөн кыз ошол Кыргызстанда махыр кандай болуп атат, баланын ошого мүмкүнчүлүгү жетеби, ал жагын карап кишине акыл менен иш кылыш керек. Анан өзү зорго жашап аткан студентке тийип атып, анан мага Дубайдан үй алып бересиң десем эмне болот? Жарабайт. Ал жерде жигит баш тартууга акысы бар. Болду, анда кечиресиң, мен сага бул махрыңды бере албайм. Анан махрды деп кое бербегил анан. Кийин милдет болуп калат, аны алып беришиңер мойнуңарга милдет болуп калат. Ошого кыздарга дагы үйдөн тарбия берилиш керек. Аталар, энелер махр сурап атканда ошол үлп адаттан чыкпаган абалда, анан ошол эркекке зулумдук кылбаган абалда айтылса эмне болот? Жакшы болот. Анан махрдын азында береке бар деп айтылат. Ал деген нерсе кимге айтылган? Жана акчасы жокторго пайгамбарыбыздын эмне? Мындай бир таргый беретин айткан. Махрын азыраак жакшы, бирок көп берсең болбойт деген сөз эмес. Азыраак жакшы деген. Өзү пайгамбар ошондой деген дагы өзү Фатимага канча көп эле махр алган. Фатима Али радиаллаху анхуга турмушка чыгып атканда. Демек, аялдын өзүнүн укугу канча махр сураса, бирок адептен чыкпастан, үрп адаттан чыкпастан. Эми ушул айтылынды. Мисалы кандай деди? Мага 2 комнат квартира алып бересиң деди. Сукна, менин атыма жаздырып бересиң дегенден кийин күйөө макул десе, болду. Эми башкасын алып бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Эмне кылат? Аны эркек ошону 2 комнат үй алып бериш милдети болот. Эми нике кыйлып атканда айтылынбай калды махр. Айтылынбай калгандан кийин айтылат, эми никени айтпай калып эмне болот десе, кыздын айыбы. Сен мурда сурап алышың керек болчу. Эми махр мисли гана бересиң. Эми өзүңдүн акыңды же болбосо өзүңдүн эмнеңди талабын кое албайсың уже. Эми 2 комнат үй дей албайсың. Эми сенин эжең, карында сиңдиң, атаңдын тараптагы, атаңдын карындаштары эжелеринин махрына салыштырып гана берилет эми казы. Ошону махру мисли дейт. Эми ошону дагы жашы каралынат, жыл каралынат, кыз күйөөгө тийип чыккан каралынат, сулуулугу каралынат. Ошого карап казы бул жерде бир өзүнүн өкүмүн чыгарат. Аз мындай болду, тиги союз мезгилинде турмушка чыккан экен, бул азыр башка заман деп баардыгын карап туруп, анан кийин бир орто махрды аялга чечип берет. Ошону махр мисли дейт. Экөөнүн айырмасын билдиңиздер. Биринчисине каалаганын сурай алат. Ал никеде сурай албай кала турган болсо, кийин эмне болот? Махр мисли бериши милдети болот. Эми махру мислиха ин лам якун самма лаха махран. Эми аялга нике болуп атканда же никеден мурда канча махр берүүнү айтпаган болсо, анда махр мисли берүү болот. Эгерде айткан болсо, анда махрдын же болбосо калыңдын өзүнүн бериш милдети болот. Wa talzamuhu nafaqatuha bi anwa'iha ma lam takun nashizatan. Эми talzamuhu nafaqataha. Эми аялдын нафакасы ошол күйөөгө милдеттүү болот. Келишим түзүлгөндөн кийин болду. Ал нафака эмне десе, үй менен камсыз кылуу, тамак ашын берүү жана анын кийимин берүү. Аял өзү кийим албашы керек. Эркек кийимди сатып алып берет. Илгери болду, бир сыйра кийим берүү эле ошо менен кутулушкан. Азыр андай эмес. Азыр жазгы кийим алып бересиң. Мен ботинка кийем, мен пол ботинка кийем, мен дейт го жанагы абересиз дегенде, мага жемпир алып бересиң, мен шуба кийем дейт го. Ошо бардыгын өзүнүн несин заманына жараша алып бересиз. Жазда кандай кийим кийет, ошону алып бересиз. Жайда кандай кийим кийет, аны алып бересиз. Күздө кандай кийим кийет, аны алып бересиз. Кышта кандай кийим кийет, алып бересиз. Эми заман өзгөрүп атат. Азыр мисалы үчүн жайда дейлик. Жайда аял бир эле көйнөк менен жүрө береби? Жок. Демек 2 көйнөк алып бериш керек, 3 көйнөк алып бериш керек. Демек аялдын муктаждыгын чечүү заманга карап өзгөрүп турат. Илгери андай эмес эле. Илгери болду ошол бир көйлөк алып берсе, ошо менен
жетиштүү болгон. Азыр андай эмес. Замандын өзгөрүүсү менен ошол нафаканын дагы өзгөрүүсү болот. Эми ошол орто болуш керек. Эгер күйөөсү бай боло турган болсо байдыкын, кембагал боло турган болсо кембагалдыкын, орто болсо ортонукун. Ошо экөөнүн абалына каралат. Анан элестетиңиз, өзү зорго иш кылып аткан бирөө болсо, ага мага кышка шуба алып берейин десе, анда шуба, норка шубаны канча алып берет ал? Демек ошо абалга карайт. Эркек менен аялдын абалына. Сенин даражаңдагы адамдар кандай кийинип атат, ошондой. Сен өзүң бул биринчи мустабанын немесин тепкичтен, 4-чү тепкичтеги нерсени талап кылганга акысы жок. Ошого казыга арызданса, эркек казы маселесин чечип берет. Сен абалың мындай экен, сага мындай гана кийим берген. Эми экинчиси тамак. Тамак менен дагы илгери 2 маал эле тамак берүү милдеттүү болгон. 2 маал. Эртең менен кечинде. Обед жок болгон. 2 маал гана тамак берүү милдеттүү болгон. Ал тамак гана кандай десе, 1 литр суу менен 1 килограмм корма болсо болду. Анан кичине рагиф, кичине un, нан, арпадан, будайдан un болду. Ошо менен нафака, аялдын нафака. Азырчы, азыр заман өзгөрдү. Андай нерсени аялдар жебейт азыр. Азыр 3 маал болуп калды тамагы. Ал деген нерсе эми бүгүн кечке болду, эсептеп эртең менен чыгып та 3 маал акчаңа мынтип бөлүп кой демес. Аял ачка калбасын деген сөз болду. Мүмкүн бир күндө бир эле тамак алып беришиң мүмкүн өзү алып жеши мүмкүн. Аял ачка калып казыга арыздана турган абалда болбошу керек болду ошо. Ошол аялдын тамагы менен камсыз кылуу. Мүмкүн 4 жол алып береби, мүмкүн 1 жол алып береби. Ал экөөнүн ортосундагы нерсе. Качан аял казыга арызданып барбасын, менин нафакамды бербей атат деп. Азыр мага каттарда келип атат. Мен бирөөгө экинчи аял болуп турмушка чыкканмын. Эч жагыман карабай атат. Же талак берсем, талагын бербейт дейт. Анан ошол ушундай болуп калса, казыга арызданса, казы анын мойнунан жетелеп барып, здоровыйлар бар, ошолордун ичине неме кылат, попуза кылат, анан алып берет. Эми үчүнчүсү не болду? Үйдү бердик дедик, анан кийимди бердик, анан тамагын бердик. Болду. Bi anwa'iha türlörü menen degeni mına oşol türlörü menen ma lam takun nashizatan. Emi oşol ayal nashida bolboş gerek. Nashida degeni emne dese kiteplerimizde nashida ayallar tarapka aytılgan nashid dağı var. Ana az çeşmele perez. Nashida degen ne? Güyösüne başı begen. Үйгө алып келген акчаны ордунда сактап алган, өзүнүн күйөөсүнүн абийирин сактап алган, малын сактап алган, анын кадыр баркын тебелеген, сөзүн укпаган аялдар бар да. Бул аялдарга нафака бериш милдеттүү эмес. Аялыңыз ээн баш жанагындай сөз укпай турган болсо, ага тамак бербей кой, кийим алып бербей койушу мүмкүн. Себеби качан гана күйөөсүнө баш ийген мезгилде гана ушул жанагы айткан нафака милдеттүү болот. Эми нашиз, ошол мезгилде эркек бар. Эркек эмне кылат? Анын тамагы менен камсыз кылыш керек. Аны камсыз кылбай атабы, аял дагы аны баш ийбегенге акысы бар деген маселе чыгып калат. Бирок бул эми биздин мазхабыбызда эмес, башка мазхабтарда айтылат. Бирок ушул нерсеге зарылчу болуу үчүн фатвада берилиши мүмкүн. Fatva berilishi mümkün. Sebebi ayallarga şunday olan erkekler minebиz biz sonumuz be. Anday mesele bolboşu gerek. Ve yahillu istimta'u kullun minhuma bil akhar. Emi al ökö boldu em ayalı menen güyösü bolgondan biri menen ayal erkeklik mamile kılууга мүмкүнчүлүгү бар. Качан аны күйөөсү талап кылса, аялы баш ийиш керек, аял талап кылса, күйөөсү абалын карап көрүшү керек. Ошого эмне бири-биринен колдонгонго, бири-бири менен ошол үй бүлөлүк жашоон кылганга туура. Ва ясбуту лаху вилаяту ta'dib алейха. Эми ушундай болгондон кийин эми күйөөгө аялды тарбия кылуу дагы милдети жүктөлүнөт.
Кандай кылып тарбия кылат? Кээде бир кыз үйүндө жөн эле эрке өсүп калган болуусу мүмкүн, күйөөсүнө келгенден аны тарбиялайт. Тарбиялаш бул эркектин мойнундагы милдет. Кантип тарбиялайт? Намазга тургузат, намазды үйрөтөт, багымдатка турганды үйрөтөт, таза жүргөндү үйрөтөт. Эгерде ошондо бир шариатка каршы келбеген абалда. Мисалы үчүн айтышы мүмкүн да, сен тырмагыңды жасагын, тырмак чаптагын, анан бир нерсе кылгын, кирпик чаптагын, сулуу болгон деп күйөөсү талап кыла албайт. Себеби бул шариатка каршы келет. Эгерде кирпик чаптаган болсо, тырмак чаптаган болсо, ага гусул дарат өтпөй калат да. Анан мага сулуу болсоң болду, сен ушуну кыл деп күйөө талап кылган болсо дагы эмне кылат? Аткарбаганга акысы бар. Шариатка ылайык келген нерселер менен гана адептеш керек. Намаз окуганга, багымдатка турганга, таза жүргөнгө, жасанганга, кийимдерин таза кармаганга, таза тамакты даамдуу кылганга үйрөтүш керек. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын табияты бар, аялдын анча-мынча тамагы жакпайт ага. Ошого эгерде аял мен ушундаймын болду десе, аны тарбиялаш керек. Кантип тарбиялайсың? Атайын курстарга жөнөтөсүң, тамак жасаганды үйрөтөсүң, нан жапканды үйрөтөбүз, шириндик жасаганды үйрөтөт. Ал-мухим ошол эркек муктаж болуп тарбиялана турган болсо, өзү негизи аял киши табиятынан ушундай болушу керек өзү. Турмушка чыгам деген кыз өзү даяр болуш керек. Нан жапканды үйрөнүш керек, тамак жасаганды үйрөнүш керек. Бир эмес, бир канча тамак жасаганды үйрөнүш керек, шириндик жасаганды үйрөнүш керек. Мен мына өзбек туугандардан угуп калдым да. Кыздарын ошондой курстарга алып барып даярдап коет экен. Кыздын ата-энеси. Bizde жоқ şu töp düzeli. Мен тамақ жасағанды білбеймін. Я не такая дейді. Мен рестораннан жеп жоқ. Сен не қылсың керек? Ошоны үйретіп тарбиялаш керек. Егерде ата-энесі тарбияласа, сен тарбиялашыңыз не милдетті болады. Эми аял мисалы үчүн кээ бир эркектер бар да. Оңойчулук менен тамак жакпайт, ага ошо тамагын жакшы кылып тузун ордуна коюп, анан жакшы тамак кылып берүүнү эмне кылыш керек? Эми ta'dib, мына ушул нерсе. Эми экинчиси тарбия беремин деп урса болобу, болбойбу? Шариатта арам эсептелинет урган. Болгону аялды тарбиялаш үчүн жанагы мисвак бар го, мисвак, бир карыш. Ошо менен гана бир аз колуна чаап коесуң, бол жасан, монтип жасам жүрбөсөң, мен сени мынтип тарбиялап коем, мындай кылба. Аялды күйөөсү жасан деп мажбурлоого акысы бар. Жасанбай жатса, нафакасын бербей койсо болот. Анан шариятыбызда эмне себептен ошол мисвак менен деп шариятта ошол аалымдарыбыз айтты десе, ал жерде уруу эмес болгону эркек аялга өзүнүн нааразычылыгын билдирүү. Сен мага жакпай атасың. Ошол аял ошо жерге кирип кетиш керек ошо мисвак менен урганда. Демек мен аялдык өзүмдүн укугумду аткарбай жатат экенмин деп. Анан азыр бизде муштум шапалактар аралашып кетип атат. Бул нерсеге эмне кылат? Эгерде казыга арыздана турган болсо, эркекке чара көрүлөт. Эч кандай ал кулуңуз эмес. Эң жогорку тарбия үчүн мисвак гана. Ал мисвак деген нерсе ошол аялга эркек өзүнүн нааразычылыгын билдирүү гана деп айтылат. Ватажибу алейха. Эми эркекке анча-мынча милдеттер, аялдарга эми тажибу алейха, аялга милдеттүү болот. Таатуху фима кана мубахан шар'ан. Эми күйөөсүнө башуу милдет болот. Фима кана мубахан шар'ан. Шариятыбызда уруксат берилген нерселерге. Кандай? Жасан деди. Шариятыбызда уруксат жасанат. Баш ийген, күйөөсү аялга башы. Күйөөсү айтат да, мага кирпик жасайсың, тырмак жасайсың десе, жок кечиресиз. Себеби менин немем гусулум даратып өтпөй калат. Буга баш ийбегенге бар. Эгер кыздар кирпигин чаптаса же тырмак чаптаса, үзүрлүү мезгилинде дурусбу, дурус эмеспи? Дурус. Мисалы үчүн 6 күн, 7 күн, 10 күн, 9 күнгө чейин үзүрлүү боло турган болсо,
Boldu üzүрлүп. Бүгүн башталган күнү бараттагы жасанып тырмактарын чаптап, сонун кылып кирпичтерин жасап келсе болот. Тазалаган күнү барып алдырып салат. Себеби ал ошол үзүрлүү мезгилинде ага уруксат берилет. Себеби намаз милдеттүү эмес. Жуунуп, таранып жүрө берет болду, жасанып ошо уруксат берилет. Эми экинчи үзүрлүү мезгил бул узунураак, бул нифас мезгилинде. Нифас мезгилинде дагы аял эмне? Акысы бар. Барат дагы жасатып 10 күн, 30 күн, 20 күн кыз баласы торолуп, нифас токтогонго чейин ошондой тырмактарын жасап, чачтарын же болбосо кирпиктерин чаптаганга шарият эмне кылат? Уруксат берет. Эми шарият уруксат бербеген нерселер эмне? Аялына мисалы үчүн шарият уруксат бербеген жагына жакындык кылууну талап кылса, баш ийүүсү милдеттүү эмес. Мага көптөгөн суроолор келди. Эркектерде ушундай нерсе бар экен. Аялын зордоп ушундай кылган бар экен. Бул шариятыбызда арам кылынган. Ал кембагалчылык, кордук кирет ал эркеккечи. Ал нерседен эмне кылыш керек? Сактаныш керек. Ушул нерсе каяктан келип чыгып атат? Себеби ошол эркектин көзү башка нерсени көргөн. Шарият уруксат бербеген нерсени көргөн дагы ошол актерлордун көрүп туруп, анан кийин ошону эмне кылып, өзүнүн аялына аткаргысы келип атат. Алар актерлор бир өткөндө бир психологдун сөзүн көрүп калдым да, жанагы жаман уруксат берилбеген нерседеги фильмдердеги кылынган нерсе бул ал акыйкат эмес дейт ал. Ал ошол аларга акча берилет, ошону аткарып берет. Ал жакшыбы, жаманбы, ооруп атабы, башка ага кызыгы жок, акчага. Анан сен акмак ошону көрүп туруп, аялыңдан ошону талап кылуу бул инсанияттан дагы дурус эмес. Ислам динибизден дагы дурус эмес. Ошон үчүн эркектер көзүбүздү сактоого милдеттүүбүз. Эгерде ошондой жаман нерсени көрбөгөн адам, ал нерсе акылына деле келбеши керек да өзүчө. Демек ушундай эркектерде бир проблема бар. Демек шарият уруксат берген нерселерге гана, шарият уруксат бербеген нерсе. Мисалы үчүн намаз окубай эле кой. Мындай эле жүрө бер десе эмне дейт? Ага баш ийүүгө милдеттүү эмес. Андан кийин дагы жолук салынбай эле кой, чачың жасап эле жүрө бер десе, эмне? Кечирип кой, мен сизге баш ий албайм. Себеби Аллах Тааланын динин аткарууда бир махлукка баш ийүү жок деген сөз. Мына ошондан. Ва тaqayyuduhu bi mulazamati baytihi. Анан кийин аялын үйдө отурууга дагы мажбурлай алат. Сен үйдө отургун, мен багам дейт. Эми үйдө отурганда дагы ошол үйдүн иштерин кылып, балдарын тарбиялап, үйүн таза кылып, азыр сонун болуп калды. Илим алуу жолдору бар, онлайн башка маселеден YouTube'да толтура сабак бар. Чубак азынын сабактарын үйдө отуруп эле сабак илим ала берсин. Кээ бир аялдар мен илим алам деп сыртка чыккысы келет да, жок, мун YouTube'да турат, окуй бер ошо. Угу бер ошону. Ошону угуп бүтсөң чоң алым болосуң сенчи. Аялдар эмне кылабыз? Үйдө отурусу милдеттүү. Бирок үйдө эмне жанагы зарылчылык боло турган болсо, аны үйдөн чыгууга уруксат берилет, бирок үйдө болуусу аялдын не ошонун үчүн жакшыраак. Жаман көз, жаман сөздөрдөн сакталынат. Аял кишини үйдө отуруп, сонунда азыр мен үйдө отурсам да эч жака чыкпай, жыргала эмесби, китепти окуп үйдө отура берсем. Аялдар ошону жактырбайт да, мен сыртка чыгышым керек, мен иштешим керек. Үйдө отурган жыргала эмеспи? Телевизор бар, интернет бар, китеп бар. Күнө жаныңда тамакты кыл, же, укта, тур, үйдө иши буруп кой. Болду, жыргала эмеспи? Эмне кыласың саат 8 саат иштепсен? Эгерде ушундай бир абал болуп кала турган болсо, иштеш керек боло турган болсо, анда шарият уруксат берген жерде иштесе да уруксат. Эми бир жолу аялды үйгө байлап койгудай азыркы заман өзгөрдү. Аялдардын өзүнө ылайыктуу бир жумуштар боло турган болсо, аялдар чыгып иштесе эмне? Зыяны жок. Бирок ошол шариаттын талаптары сакталышы керек. ولا تخرجوا بغير حق شرعي إلا بإذنه. Шариятта уруксат бербеген нерсе менен эшке чыгып кеткенге акысы жок. Сөзсүз түрдө күйөөсүнүн уруксаты менен сураш керек. Эмне кылыш керек? Бир ортага чайга чакырып барып сүйлөшүп отуруп келейин десе, макул сиз уруксат бербесеңиз сиздин акылыңыз. Же болбосо бир жерде мындай бир чогулуш болуп атат экен. Аялдардын азыр мероприятиялары көбөйүп кетти. Ошондайга сөзсүз түрдө күйөөсүнөн уруксат алып гана чыгыш керек. Эгер андай болуп уруксат алып чыкпай турган болсо, ал аял үйгө кайтканга чейин күнөөкөр болуп турат. Вала тамнa'uhu min istimta' biha bila udhrin shar'iyyin ba'da ifaiha mu'ajjal mahriha. Эми
жанагы жогору жактагы маселени кеңирээк айтат. Аял күйөөсүнөн, күйөө аялынан колдонуп, ошо менен баягы аялдык мамилени кылганга акысы бар. Эгерде махырын төлөп койгон болсо дейт. Махырын төлөй элек болсо, карыз боло турган болсо, аял баш тартканга акысы бар экен. Махырды төлөңүз депчи. Аял баш тартканга акысы бар экен. Махырды төлөңүз деп. Ошого тезирээк махылды кутулуш керек да, кайра ишти башташ керек. Wa tathbutul hurmatul musahara. Эми ушул эки бизге суроолор болсо бияка жазып коерсуз экен, иншалла. Унутуп калыппыз. Wa tathbutu hurmatul musahara. Эми жанагы нике менен мусахара бекемделет. Мусахара деген нерсе бул эмне? Жанагы куда дейбизби, же болбосо күйөө балалык дейбизби, ушундай. Жанагы биз бир чоочун эле аялды өзүбүз калгандан кийин анын туугандары да менин тууганым болуп калат го. Ушул нерсени мусахара дейт. Мусахара болду. Эми менин аялымдын апасы менин жанымда жолугу жок жүргөн, менин апамдайлар. Мен бир кызды алган болсом, анын башка күйөөсүнөн кыздар болсо, ал да менин астымда жолугу жок жүргөн, менин кыздарым алар. Менин балдарым бар, бойго жетип калган. Мен бир аялды алдым, анын астында менин балдарым деле, менин аялым деле жолугу жок жүргөнгө акысы бар. Себеби бул менин балдарым, бул анын балдары болуп эсептелет. Ошого тасбутул хурматул мусахара. Мусахара дегенде ошол эми кыздын, сиз үйлөнгөн кыздын кызына үйлөнө албайсыз, эжесине үйлөнө албайсыз, апасына үйлөнө албайсыз. Ошону мусахара дейт. Ошо менен нике болуусу менен эмне? Туугандык болуп бекемделип калат. Wa yathbutul irthu minal janibayn. Эми ушул нике кыйылгандан кийин мурас дагы бекемделет. Болду. Күйөөсү өтүп кете турган болсо, аялы мурас алат. Аялы өтүп кеткен болсо, күйөөсү мурас алат. Азыр ушундай абалдар болуп атат экен. Болду, күйөө өткөндөн кийин келинди күйөөнүн же болбосо кайын журту эшикке кууп чыккан абалдар бар экен. Бул арам. Бул арам. Ошол өзүнүн махрын немесин үлүшүн алыш керек дагы мурастан, андан кийин кеткенге акысы бар. Анан ошол эле мезгилде дагы бир маселе бар экен. Күйөөсү өтүп кеткен болсо, келин кайын журтуна кызмат кылып жүрөт экен. Бул да милдет эмес. Болду, күйөө өтүп кеткенден кийин анын ортосундагы туугандык үзүлдү, болду эми. Макул эми бир 4 ай 10 күн ошонун жанында, кайын журттун жанында бол дагы, анан кайра өзүңдүн жашооңду баштап, башка турмушка чыкканга даярдануу керек. Себеби күйөөдөн турмуштан чыккан аялдын себепсиз күйөөгө тийбей жүрүүсү жакшы эмес. Себеби шайтан барлык жерде ойнобосу мүмкүн. Аял болсун, эркек болсун. Аял турмуштан чыктыбы, тезирээк иддасы бүткөндөн кийин турмушка чыгышы керек. Бирөө ажырашып кетсе дагы тезирээк не кылыш керек? Үйлөнүш керек. Себеби шайтан дайыма бизге кол салып, бизди жаман жакка не кылышып чакыруусу мүмкүн. Эми ошол жанагы маселеде бир аял турмуштан чыкты, андан кийин экинчи турмушка чыгам десе, жанагындай мамлекет тарабынан кепилдик боло турган болсо, анда жакшы болмок да. Жакшы болмок, шариятыбыз аялдарга бир жеңилдик бермек. Эки тараптан тең мурасты алууга акысы бар. Жана турмуштан ажырагандан кийин болду, ал жерде немеси аялда кызмат кылып аялдын калуусу милдет эмес. Ila gayri zalika min ahkamin nikah. Жана андан башка шариаттагы никенин шарттары бар. Мына ошо менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Иншалла ушул окулган сабактарыбызга үй бүлөбүзгө, туугандарыбызга жеткизгенге аракет кылалы. Жана бул мындай бир зериге тургандай сабак болушу мүмкүн, бирок бул өкүмдөр да. Деп кыйкырып, Аллах Таала биз мындай деп жанагында таргип айтсак болгону, биздин сабактарыбыз көбүнчө илмий сабак болгондуктан бир аз адамдын уйкусу келиши мүмкүн. Бирок бул өкүмдөр. Муну билип алсак, кыяматка чейин бизге астыбызда басканга чырак болуп бере алат. Суроолор боло турган болсо, иншалла суроолорго жооп берели. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаху разы болсун.